Ассаламу алейкум, Москвадагы биздин каналды көрүүчүлөр. Бүгүн кыскача айтканда биздин конокто Капарбек байкебиз. Капарбек байкебизди Москвада коомчулукта иштери менен көп элге, көп Кыргызстандан жаңы келип, жумуш тапканча жумуш таап берип, убактылуу орундарды берип иштетип жүрөт. Өзүңүздү кыскача тааныштырып, качан келдиңиз эле, анан кандай жумуштар менен алектенип жатасыз, ошону көрүүчүлөрүбүзгө айта кетсеңиз. Ассаламу алейкум. Жалпы көрүүчүлөр, аман эсенсиздерби? Мен атым Капарбек, фамилиям Кожомжаров. Москвада 2010 жылдан беримин. Үй бүлө бала чакам менен бул жактан ызык соогун көрүп калдык дегенде, анан канткенде кичинекей кезимен ушу Кыргыздарга, Кыргызстанга, эл журтка кандай кызмат кылып жакшы жардам берип, эмнелерди кылсак экен деген ой дайыма түшөлүп келген. Азыр ошол ой максаттардын бир кичине бир жерин жасап атабыз, Кудай буйруса. Кудайдын өкүмү менен биринчи келгенде водитель болуп иштеп, Московская область, андан сырткаркы областтын баарын жакшы билип алган үчүн азыр Москва жана Московская областта ушу Кыргыздарды көбүнесе, башка улуттар азыраак бар бизде, көбүнесе кыргыз жигиттерди азырынча эркек балдар менен гана чектелип атабыз. Кудай буйруса пландарыбыз бар. Аял кишилерге дагы жумуш орундарын, убактылуу жумуш орундарын таап берип, жардам бергенге. Азыр эми негизги жасаган жумушубуз Москвада чында кыйналып, жумуш издеп, туруктуу дайыма болчу жумушка жеткенге чейин дагы иштеп турганга убактылуу подработка деп коебуз. Ошондо издегендер аябай көп, өтө эле көп. Кыргыздар эле эмес, орустарда дагы көп, башка улуттарда көп. Биз эми негизинен өзүбүздүн кишилер менен, кыргыздар менен иштөө бир чети бизге жеңилирээк, экинчиден патриоттуулук жактан кичине туура келет. Орустардан көп кайрылышат. Мен өзү жаңы баштаганда өзүм бир ишкана фирма менен иштеп башташкам. Жалаң орустар болчу анда. Мен өзүм жалгыз, бирден экиден кыргыз балдардан кошуп жүрүп, бригада кылдым. Андан кийин 2 бригада, 3 бригада болуп, азыр ушу 200ге жакын балдар бар. Убактылуу жумуш болгондон кийин анын бардыгы бир күндө иштебейт. Бир күндө бир 40 киши, 30 киши ошол кишилерге жардам беребиз, жумуш орун таап беребиз. Жумушка чыгат, акчасын дароо алып кетет, муктаждыгын чечип алат ошол убактачы, ошол эле күнү. Жумуштар ар түрлүү. 15 минутталык жумуштан баштап бир күн кечкерки жумуштар бар. Негизинен мобильный грузчик деп дагы коебуз бизде. 2 сааттык плюс-минус жумуштар болот. 4 саатка төлөнөт акчасы. Саатына 150ден 200-250ге чейин дагы чыгып калат. Орточосу 175 рубльдан болот. Көпчүлүк жумуштар 1 саат, 1,5 саат, 2 сааттык жумуштар. Бир күндө 2 заказга, 3 заказга, 4 заказга чейин кенен жетишсе болот. Да. Анын жакшы жагын билип алган балдар айлыкка дагы иштегиси келбегендер бар. Бизде постоянно иштеп калгандарчы. Каалаган убакта чыгат. Заказ түшөт. Кааласа барат, каалабаса башка балдар барат. Ушундай да, ыңгайлуу жагы ошондой. Каалаган күн эс алса болот, каалаган саатта эс алса болот, түшкө чейин иштеп, түштөн кийин эс алса болот. Өзү каалагандай иштегенге ыңгайлуу. Өзүнө каалагандай. Жакшы. Бизде мындай ой Москвада байкени эмнеге чакырдык? Анткени Москвада көбүнчө 1 сутка иштеп, 2 сутка бош, 1 сутка иштеп, 1 сутка бош. Ошондойлор аябай биздин жакшы иштегенди жакшы көргөнүбүздөнбү, айтор подработка деген сөз Москвада аябай популярный сөз да. Подработка деген сөз бул өзүңдүн айлыгыңан да тышкары убактылуу кошумча иштеп акча таап алуу. То есть подработкада мен калп айтпасам күнүмдүгүн күндө төлөп берет, же болбосо эртеси күнү төлөп берет. Ошол подработка иштегендер сиздерге көбүнчө менин оюмча Москвадан келгендер келсе керек. Москвага жаңы келгендер, документini иштеп алайын, бир
меткиншкага иштеп алайын же болбосо регистрация жасаганча иштеп алайын дегендер болсо керек. Анан ошол кандай документ жагын кандай кылып жумушка аласыздар сиз убактылуу болсо дагы? Убактылуу жумушка биздин Кыргызстандын Евразиатский таможенный союзга кошулганына байланыштуу эч кандай документ бизге требовать этилбейт. Кыргыздарга. Ооба. Жан келген болсо, ошо миграционный менен иштей берет. Эч ким текшерип, эч ким эчте дебейт. Ооба. Себеби подработка, убактылуу жумуш. Сен эмнеге бул жерде иштеп атасың деп эч ким айтпайт биздин граждандарды. Андан кийин деле постоянный жумушка иштеп аткан күндө деле трудовой договор бар, башкасы барбы. Эң негизгиси регистрациясы болсо, ушул Москвада, Россиянын территориясында жүргөнгө укугу бар болсо гана болду. Башка жумуш тууралуу эч ким эчте сурабайт. Бир күн иштеген адам, 12 саат иштеген адам сиздерде ошол күнү айлык акысын ала алат, 90% ошол күнү дароо алат. Анан бизде постоянный клиенттер дагы бар, жумушка чакырганчы. Постоянный клиенттер кээде бир күндө, кээде 2-3 күндө, кээбилер бир жумада бергендер бар. Ал жумуштарга биздин өзүбүздүн ошону билген балдар жөнөтөбүз. Ар дайым иштеп жүргөнсүздөрдү. Анан дагы бир суроо туулду, ошол Кыргызстанда аябай популярный бул биржа труда деп. Каалаган адам өзү барып, ошо биржада трудада турган адамдарды алып кетет да. Ошо сыяктуу эле сиздердики экен. Анан бул атайын ачылган организациябы же өзүңүздөрдүн кандайдыр бир немеңиз, келишимдер барбы ошол организациялар менен же жөн эле ошол ишке аралашып калып, ошол ишти алып барып жатасыздарбы? Бул жумуштун башталышы, же башында кыскараак айтып кеттим. Эң негизги башы мен шерик байкем бар. Абакер деген коомдук иштерге жакшы аралашып жүргөн. Ошол экөөбүз эмне жасасак деп көп жылдан бери, 2010-жылда таанышкан болсок, коомдук иштерде жүрүп, ошондон бери түйшөлүп, ойлонуп, ар кандай жумуштарды ойлонуп көрдүк, баштап көрдүк, жасап көрдүк, көңүл чаппастан акыр келип ушул жерге токтолгонбуз. Дагы бир партнерибиз бар болчу, ал пока кошулбай калды. Кайсыл тармак бош, кайсыл жакта биз көбүрөөк жардам бере алабыз депчи. Анан ар ойлонуп, бери ойлонуп, стройканы ойлондук, башка тармактарды ойлондук. Ушул акыры келип туруп ушул жумушка жайгаштыруунун ичинде карап атып туруп, убактылуу жумушка жайгаштыруу жагын биз тандап алганыбыз. Себеби ошол жерге муктаждык аябай көп экен бизде. Эң актуалдуу экен. Жумуш тапканга чейин, жумуш тапкандан кийин дагы айлыкка жеткинче кыйналып калгандар көп экен аябай. Жумуш табыштын өзү да кыйын болуп жүргөндөр аябай көп экен. Биздин ыңгайлуулугубуз биз менен сүйлөшөт, телефонун калтырат, контактысын калтырат, болду, уже жумушка чыга берет да. Заказды биз жөнөтөбүз SMS менен. Заказды көрөт, калган киши калган убакта чыгып кете берет. Бизде эми учет бар, контроль, конечно. Баловый эме менен карап, жакшы иштегендерге көбүрөөк заказ беребиз дегендечи. Анан бул жумушка токтоп калганыбыздын дагы бир себеби, биз 2 жыл мурун ошо эки партнер менен болуп туруп Питердик бир компанияны тандап алганбыз. Франшиза кылып, булар официалдуу иштеген компаниялар. Бардык эмелерде объявление берип, мүмкүнчүлүк болгон жерде ошондой иштешет. Биз франшиза тандап алып туруп, өзүбүз бир жакын 500 миңдей акча чогултуп, үчөөбүз ошол жумушту баштаганбыз. Ал франшиза жакшы бир аз эметпей калды. Орустар бизди кичине тур эмес өгөйлөткөндөй болуп калды. Эми конкуренция деп коет. Билинбеген, айтылбаган. Андан кийин өзүбүзчө аракет кылып, ошол башка эле бир московский компания менен иштеп баштап, ошол жерде баарын көрүп, жана айткандай орус балдар менен, орус бригадаларда жүрүп, жумушту жакшы аткарып, сапаттуу аткарып, убагында аткарып жүрүп, азыр эми ошол жерде мен зам директормун да, мындай айтканда. Орус бригадалар азыр иштебей калышкан, жалаң биздин балдар иштеп атат азыр. Ошол жана мен айткан 200ге жакын балдар. Ар бир
жерде ар бир тармакта жумушуңду так аткарсаң, чын жүрөктөн, чын жылден аткарсаң, ошол жерде өсүү болот да. Ар бир кесип ардактуу дегендей, убактылуу жумуш болсо дагы мунун көп жакшы жактары бар. Жакшы, бүт эле жери жакшы да мунун. Жакшы, баары эле жакшы. Анан ошо бул жагы көрүүчүлөргө түшүнүктүү деп ойлойм. Мына эң жакшы Москвага келгендерге, убактысы көп болгондорго, убактысы каяка короторду билбегендерге байкенин номерин колдон келсе калтырабыз комментарийде. Ошол жактан кайрылсаңыздар болот өзүнө. 200кө жакын киши иштетип атсаңыз, Кыргызстанда бир министерство кылган ишти кылып атыптырсыздар. Сиздерге чоң рахмат. Анан сиз көп ушу коомчулукта жүрөсүз, көп адамдар менен да иштешет экенсиз. Анан бул Москвада болуп жаткан диаспорага, коомчулукка, биримдигине көз карашыңыз кандай? Кыскараак кылып ошону айтып кетсеңиз. Москвадагы жашоону, диаспоранын жашоосун азыр акыркы жылдары жаштар уюшуп, биздин ак тилек жаштар ынтымагы демилгечи болуп, кичине жакшы мындай эл менен аралашкандай болуп калды, бирок дагы көп жасачу жумуштар көп алдыда, Кудай буйрса. Кудайдын жардамы менен ар бирибиз аракет кылсак, көп жумуштар турат. Ошонун эле бир чети болуп, ушу мен аткарып аткан жумушту дагы Кудай буйрса мунун баштаганыбыздын бир дагы максаты бул өтө мындай татаал жумуш, чындап келгенде кишини чарчатып койчу жумуш. Максат, негизги максат ошол кыйынчылыктарды жоюп туруп автоматташтыруу биздин план ошол да. Кудай буйрса бизге ошол азыр бригадир балдар керек болот. Бригадир балдар керек көбүнчө. Ошол балдар менен көбүрөөк болуп алсак, бир 1000ге жакын көбөйүп алсак, автоматташтыруу жагын да караштырабыз Кудай буйрса. Ошол Маегиңизге рахмат. Буйрса ушу байкедей болуп, Кыргызстандан келгенде өзүңөр иш тапсаңар дагы, буйрса мына 10 жылга жетпей, 5 жылдын аралыгында өздөрү элге жумуш берип, келгендердин муктажын, талаптарын аткарып, бир күндүк Москвада өзүңөр билесиздер, подработка, күнүмдүк иштөө абдан эң чоң актуальный тема деп ойлойм. Ошого өзүңүздүн түздөн түз кошумчаңызды кошуп жатканыңыздарга рахмат. Сиздердин ийгилигиңиздер Кыргыздардын ийгилиги. Ошо коомчулукта жүргөнүңүзгө да сизге рахмат. Мына көрүүчүлөр өзүңүздөр көрдүңүздөр, буйрса кыргыздардын биримдиги болсо, азырда болсо өсүп, диаспоранын кичине болсо дагы ушу сиздерге окшогон байкелер жылдырып келатат деп ойлойм. Кичине эми кыргыздарга ошол сизди мен түшүнөм, 200 кишини башкаруу абдан оор. Анан ошолорго ошондой келип иштейм дегендерге кичине акыркы кайрылууңузду айтып койсоңуз болот. Кандай болуп иштеп, кандай ийгиликке жетсе болот? Жанаракта айтып кеткендей, ар бир кесип ардактуу, ар бир жумушта кандай гана жумуш болбосун, бизнеспи, жумушпу, дыйканчылыкпы, башка баардык жерде чын дилден ак ниеттүүлүк менен иштесе ийгилиги сөзсүз болот. Аллах Таалам биринчи бергенде ырыскыны жаманыраак жол менен, арам жол деп коет, же кандай ар түрлүү жолдор менен берип сынайт экен. Ошол нерсени албастан арам берилген ырыскыны алал жагын алып, ак ниеттүүлүк менен иштесе баардык жерде ийгилик болот. Негизги себеп ошол. Биздин атабыз Чыңгыз Айтматов менен чогуу жүргөн, азыр көзү тирүү, көп насааттарын берип кетти. Өткөндө Надырбек Алымбеков деген акын атабыз бизге бир жакшы сөз айтып кетти, эсимде калды. Өсөм десең элге жакшылык кыл деп. Кайра ошону 2-3 жолу баса айтып кетти баягыда, Москвага келип кеткенде. Элге жакшылык кылыш керек. Жүрөктү ачып, жакшылык кыла берсең, ошол баары бир күнү барып туруп анын өзүнө кайта баштайт да. Эң негизгиси чын дилден ак ниеттүүлүк менен жакшылык каалаш керек башка бирөөгө. Эң туура байке сөзүңүзгө кошулган, бизге келип конок болуп, кичине болсо да убактыңызды бөлүп, Москвада көрүүчүлөргө, Москвада жашагандарга жөн гана дем бербестен реалдуу түрдө иштетип, акчасын, каражатын берип жатканыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик демекчибиз. Биз болсо буйрса кийинки көрүүдө жолугушабыз деп үмүттөнөбүз. Ассаламу алейкум.